Кумтур Голд компаниясына жумушка орношуу жеңил дейт. Бул туурасында Теңиз Бөлтүрүк жеке баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Анда мындай дейт: жумуш орундары кыскартылат деген көптөгөн имиштер болуп жатат. Бирок тескерисинче биздин компания кызматкерлердин санын көбөйтөт. Биздин максатыбыз Кумтурду Кыргызстандын тоо кен казып алуу тармагы үчүн адистерди даярдоо жайга айлантуу. Биз компанияны жана Кыргыз Республикасынын профессионалдык, техникалык жана лидерлик көндүмдөргө ээ кадрлар резерви менен камсыз кылууга умтулабыз. Кумтур Голд компани жаштарды колдоо программаларына көңүл бөлөт. Аларга өз билимдерин, алдыңкы катардагы технологияларды жана атайын көндүмдөрдү колдонуп баалуу эл аралык тажрыйба алуу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Ошондой эле жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин студенттерди академиялык жана ошондой эле кызматтык ийгиликтерди аркалоого даярдайт. Мага Кыргызстандын жарандары Кумтур компаниясына жумушка орношуу маселеси боюнча күн сайын жеке жана телефон аркылуу кайрылышат. Кумтурдагы ачык вакансиялардын бардыгы компаниянын кооперативдик веб-сайтында жарыяланып турарын белгиледи. Биз кызматкерлерди конкурстук негизде тандап алабыз. Мындан ары Кумтурга орношуунун ачык, адилеттүү жана чыңчыл процесси камсыз кылынат, деп билдирди Теңиз Бөлтүрүк. 2 күндөн бери маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштап шаар тургундарына ыңгайсыз абал жаратылды. WhatsApp тиркемесинде алардын сүйлөшүүсү социалдык тармактарга тарап кызуу талкууга алынды. Анда айдоочулардын бири рейд жасап, көчө таза экенин айтып жатса, экинчиси айдоочуларды мактап үн жиберген. Ал эми үчүнчүсү айдоочу бир жума чыдап турсак жеңебиз деп айтып жатканын угууга болот. Мындай аудио жазууну уккан окурмандар ар кандай пикир калтырышууда. Кээ бирлери айдоочуларга кимди жеңгени жатасыңар, ошондо эл силерге душманбы деп жазса, кээ бирлери аларды эл душманы деп баалаган. Анда азыр аталган аудио жазууну бирге уксак. 350 брат. До конца тууралуу токтойлу, коллегалар, до конца тууралуу. Мына уже бузулуп көчөдө калып атат. 2 күндө кетет тиги автобустар. До конца тууралуу. Жигиттер, жана рейд боюнча эле жүрөм да, бир сыйра кыдырып атам. Донецкий менен чыккам, Карла Марса вверх, Южный магистраль менен до конца келетам, через микрорайон жал өтүп баратам, азыр Арчебешке келетам да, бир да маршрутка жок. Эркекче браттар, базар жок. Красавчиктер, 100, 101 мо, 147. Эч ким көрүнбөйт да. Бияка переживать этпегиле, таза бияка, адилет. Главный ынтымак биримдикте турсак эле жеңебиз жигиттер. Бүгүнкүдөй эле чыдап койгула. Бир жума. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Борбор калаадагы маршрутканын токтошу боюнча маселе көтөрүп, мамлекет болгондон кийин ультиматум менен жашай турган заман эмес. Элге душмандык кылган маршрут ээлерин керек болсо кармайлы деп билдирди. Ультиматум менен жашай турган заман эмес да. Мамлекет болгондон кийин мамлекет болушубуз керек. Ошол бир 5-6 компания эле көп эмес ээлери. Ошолордун бардыгынын лицензиясын отзывать этсек, каттуу эле, жестко эле. Алардын бардыгын кармайлы керек болсо, ал деген элге душмандык кылган деп эле эсептелет. Келиңиздер баягы задержан деп сүрөтү менен чыгарып коелу бул элдин душмандарын. Андан сырткары мэрияда жоопкерчиликтүү, тийиштүү чиновниктер, алар дагы бул ушул нерсеге келтирген үчүн алар дагы бүгүндөн калбай жумуштан алыш керек деп ойлойм. Эми келип эле ушундай запасовкалардан көрү чыгып коюп, бирок мэриянын астында жогорку кеңешке келсин, өкмөттүн астына келсин, ошол жерден мындай митинг кыла бербейби? Элдин тагдыры менен ойношпой. Мэрия убакыттан пайдаланып маршруттук таксилерди каттамдан такыр алып салабы. Маршруттук таксилерге болгон баа жакынкы жылдары эч кандай өзгөрүүсүз калышы керек. Анткени карапайым элдин социалдык абалы муну азырынча көтөрө албайт. Экинчиден, маршруттук таксилердин тапкан акчасы Кудайга шүгүр. Алар тапкан акча менен үй бүлөнү багуу толук түрдө мүмкүн. Андыктан айдоочулардын иш таштоолоруна эч кандай негиз жок. Мисал катары төмөндөгү эсептерди карап көрүңүздөр. Маршруттук таксилер орундуктардын орточо саны орто эсеп менен алганда 14 орундук болот. Күнүмдүк тапкан акчасы
14 орундук маршруттун А чекиттен Б чекитке бир жолу барып келүүсүнөн 200 сом акча табат. Бир күндө орто эсеп менен 6 жолу каттаса күнүмдүк тапкан акчасы 1640 сом болот экен. Ал эми бир айда тапкан акчасын жалпы эсептеп көрсөк, ошондо күнүнө 1640 сомдон тапканда 30 күндө тапкан жалпы акчанын суммасы 50400 сом болот. Ал эми күйүүчү майга кеткен каражатын эсептесек, эгерде күнүнө орто эсеп менен маршруттук такси 150 километр жүрсө, 100 километрге 10 литр май коротот, 150гө 15 литр май коротулушу мүмкүн. Ошондо 1 литр солярканын баасы 44 сом 80 тыйын болсо, бир күндө 672 сом коротот. Ошону менен 672 сомдук майды бир айына эсептесек 20160 сом күйүүчү майга королот экен. Ошондо ар бир айда тапкан 50400 сом акчадан 20160 сомду күйүүчү майга коротсо, бир айлык таза кирешеси 30240 сом болот экен. Эми карап көрүңүздөр. Бул көрсөткүч маршруттук таксилерди жалаң гана орундуктарга гана адам алып ташыган учуру эсептелинде. Бирок өзүңүздөр билгендей, маршруттук таксилерде олтуруп кеткен адамга караганда туруп кеткен жүргүнчүлөр көп. Ананда маршрут бир чекиттен экинчи чекитке жеткенге чейин жок дегенде 4-5 жолудан жүргүнчүлөр алмашып турат. Ошондо бул айдоочулардын бир айда тапкан акчасы жок эле дегенде 50 000-60 000 сомдон ашат. Кыргызстандагы орточо айлык акысы 10 000 сом. Пенсия жана жөлөк акчалар орто эсеп менен 4,5 000 сом болуп жатканда, айына тапкан 50-60 000 сомго канааттанбай, минтип иш таштагандарына таң калбай койбойсуң. Андыктан шаардык бийлик жолакынын кымбаттоосуна эч кандай жол бербөөсү керек деп жазган Мырзахит Мырзаев. Дайынсыз болуп жаткан Жараан Орхан Инандыны издөө күчөтүлдү. Кыргызстандын Жарааны Орхан Инанды издөө боюнча күчөтүлгөн ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Эсиңиздерге сала кетсек, 31-майдан бери Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз болуп жаткан.